Нарын драмда бекен же райондук маданият үйүндө бекен барып калсам эле бир узун арык бир бала бетинде мындай шпону бар Кенчимбаевдин комузун, Орозбай Кенчимбаев агайдын укмуш комузун ары бери чертип эле басат, ары бери басат. Ойлонуп элечи. Анан суктанам аябайчы, укмуш экен, комуз черткени да укмуш экен. Бир укмуш акын көргөндөй болдум да. Анан байкесиз, акынсыз деп сүйлөшүп таанышып кеттим ошол жерден. Анан ошол Сармерденде Кубат Болотканов байкенин Армандашым дегендери бар, Элмирбек Иманалиев. Байке ырдаган уксаңыздар керек. Эй, армандашым деген сызды айтайм, анан тексти дагы укмуш оор. Анан ошол чыгарманы ырдадым аябай муңканып. Кичинекей кезимден ушинтип муңкана бергенди жакшы көрчүмүн. Анан Нурсултан экөөбүз эң алгач ошол жерден таанышып калдык. Таанышып сүйлөшүп калдык. Анан улам жазып коём, баягы соц баракчасына жазып коём, сүйлөшүп калабыз анда санда. Ошентип жүрүп анан бат эле аралашып кеттик экөөбүз. Бир жылга жетпей эле аралашып кеттик дагы анан. Мен шаарга келе баштадым, ал Нурсултан экөөбүз ошо менен эле чогуу кеттик, анан ажыраган жокпуз ошо менен эле. Ушул күнгө чейин эле экөөбүз келатабыз. Жетелешип эле ар кайсы жерде ырдап.